أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام 10. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh keltirgen hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, uşul 10 gün, azırkı 10 gündün döndagı Allah Taalaga süykümdürök kılıngan amaldan gündör yok deydi. Uşul gündör kaysı amal kılınsa jakşı amal. Allah'a eң süykümdü eken jıl boyu. Kaysı jakşı amalды kılsanız kılınız. Uşul Allah Taalaga eң süykümdü eken. Uşul gündörü, kaysı amaldardı, tünübü, gündüzübü, uşul 10 günü kim jakşı amaldardı kılsa, bu Allah Taalaga eң süykümdü amalдар болуп эсептелинет. Сахабалар сурашты да, ушинтип пайгамбарыбыз айткандан кийин, Алланын жолунда жихаттан дагы өтөт эле. Пайгамбарыбыз ооба. Алланын жолуна казатка чыгып, жихатка чыгып, ошодон дагы ушул 10 күнү кылынган амалдар Аллага сүйкүмдүү экен. Dedi, эгер бирөө өзү мал жаны менен чыгып, шейит болуп үйүнө кайтпай калса, анда анын сообу ушу менен тең дегендей кылып койду да. Mınaki. Bir hadiste ma amalun azka indallah ve la a'zamu ecran min hayri ya'maluhu fi ashril adha. Allah'ın aldığında en daracalı, soğuğu ulu, jakşı amaldar uşul 10 günü kılıngan amal kende. Namaz okutawız, oroza karma otawız, zikir çalıp otawız, sadaka verip otawız, Kur'an okup otawız. Бирөөгө жакшылык кылып атабыз, күнөөдөн сактанып атабыз. Кандай гана бир жакшы амал кылбаңыз, туган, ушул 10 күнгө жетпейт экен. Ушул 10 күндөгү бериле турган жакшы амалдардын сообу Алланын алдында эң улуу экен. Жана Аллага эң сүйкүмдүү экен. Жабир разияллаху анху риваят бар. Ма мин айямин афдал индаллах мин айями ашрин зилхижжа деп айткан. Кудум ушундай эле Алланын алдында ушул 10 күндөн дагы абзелирээк, жакшыраак, артыгыраак күн жок деген. Мына ушул 10 күн ушул болуп айтылат. Афзалу айями дуnya ala ашр. Bir hadiste Peygamberimiz ayткан, дүйнөнүн күндөрүнүн эң абзели 10 күн деген. Кайсы экен? Зилхижжа айынын 1-10 күнү. Азыр мына туугандар 4-Зилхижжа, 5-Зилхижжага өтүп атат. Ушу күндөрдү кадырлап калайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ушул күндөр Аллага эң сүйкүмдүү, эң улуу, ошондуктан фааксиру фихинна мин ат-тасбих ват-тахмид ват-тахлил ват-такбир. Силер субханаллахны көп айткыла, алхамдулиллахны көп айткыла, ла илаха иллаллахны көп айткыла, Аллаху акбарды көп айткыла. Ушу күндөрү зикирдин күндөрү экен туугандар. Мүмкүн болушунча көчөдө басып баратып, машина айдап баратып, үйдө түндөсү, күндүзү, каерде гана болсо көбүрөөк зикир кылып калайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жеринде айтат, хадисте келет мындай дейт. Ва инна сияма яумин минха я'дилу би сиями санатин. Ушул 10 күнү ким ороза кармаса, 10-чу күнү кармаса болбойт. Ушу 9 күнү ким ороза кармаса 1 күн, ал 1 жыл ороза кармаганга тең дейт. Көптү өткөрүрүпбүз да туугандар. Маша анча-мынча кармагандар, машаалла, эми эртенден эле кеч эмес. Эртең как раз 1-чү күн. Кимдин ден соолугу жакшы, настроение жакшыбы? Бисмилла деп кармап койсок, 1 жыл ороза туткан соон алабыз. Эртең. Бүрсү күнү, аркы күнү, Арафа күнү келгенде, Арафа күнү, Кудай кааласа 5-июнь 2025, ким 1 күн ороза кармаса, 2 жылдык күнөөсү кечирилет деген. 2 күндүк эмес. 2 күндүк күнөө деле биздики түзүк эле го дейм. 2 апталык эмес, 2 айлык эмес, 2 жылдык күнөө кечирилет дейт. 1 жыл өткөн, 1 жыл келерки. Мына. Арафа күндү ороза кармаган.
Arafa күнүнүн орозасы ушундай сооптуу. 4-күнгө туура келет экен. 4-күн. Жума күнү курбан айт болуп калат да. Эми курбан айт күнү ороза кармаган арам болуп калат. Ороза кармаса болбойт. Bir жылда 5 күн ороза кармаса болбойт. Ороза айт күнү, курбан айт күнү, курбан айттан кийин 3 күн катарма-катар. Айямы ташрих деп коет, ушу тыюу салынган. Зилхижжа айдын 11, 12, 13. Ушул 5 күн ороза кармаган арам. Тыюу салынган. Ороза кармасаң күнөө аласың, сооп албайсың. Башка күндөрү болсо, машалла, орозонун сообу мынакей. Өзгөчө мына 10 күндүн орозосу кандай экен? Bir күнгө 1 жылдык. Ороза тутканын сообу берилет. Жөнөкөй эмес да. Wal amalu fihinna yudha'afu bi 700 ضعف. Ушул күндөрү ким жакшы амал кылса, 700 эсеге көбөйөт экен. Дуаңыз 700 эсеге көбөйөт. Садакаңыз 700 эсеге көбөйөт. Куран окуганыңыз, мешитке келгениңиз, кыскасы кандай гана амал кылыңыз, жакшы амал кылсаңыз 700 эсеге көбөйөт. Ушул күндөрү кылынган. Биздин көбүнчө адамдар ушул 10 күндөн бекапар өткөрүп берет. Бири-бирибизге эстетейли, бири-бирибизди тартайлы, бири-бирибизге кызыктырайлы. Келиңиздер, алхамдулилля, жакшы амал кыла турган мынакей улуу күндөрдү колдон чыгарып жүрбөйлү. Кийинки жылы курбан айтка ким бар, ким жок, Кудай билет аны. Ким жетет, ким жетпейт, муну Алла чечет аны. Ошон үчүн мына колубузда бар дагы ушуну барктап алайлы. Алла Таалага шүгүр кылып, мына ушу күнгө, ушу жылга жеткирген экен. Ушу 10 күнгө алхамдулилля деп туруп барктап, жакшы амалдарды көбөйтөйлү. Жакшы амалдарды көбөйтөйлү. Бул да болсо Алланын мээрими, Алланын райымы. Биздин амалыбыз кедимде тегиз эле кетип атат, кээ бир күндөрү Алла көбөйтүп коет да. Ставкасы күчөйүп кетет. Көтөрүлөт сразычы. Сразу көтөрүлөт. Мына ошол көтөрүлгөн күндөр, көтөрүлгөн түндөр мына ушулар да. Tirmiziyдің риваятында, Ибн Хаммажаныкында, Байхақидин 3 китепте тең риваят келет. Абу Хурайра разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ма мин айямин ахабба иналлах ай ютааббат лаху фиха мин 10 зилхиджа я'дилу сияму кулли йаумин би сиями санатин ва қияму кулли лайлати минха би қиями лайлатил қадр" dedi. Алла Таалага ибадат кылган күндөрдүн эң сүйкүмдүүсү ушул 10 күн экен туган. Мындан өткөн сүйкүмдүүрөөк ибадат кыла турган күндөр жок. Пайгамбарыбыз айтат: "Карап туруңуз, бунун 1 күндүк орозосу 1 жылдык орозого тең, 1 түнү ибадат кылуу кадыр түнгө тең" dedi. Бунун түнү ибадат кылсаңыз, кадыр түндүн ибадат кылгандай сооп аласыз. Күндүзү ороза кармасаңыз, 1 жыл ороза кармагандай сооп аласыз. Ошон үчүн машалла кайрат кылып, Алла Тааладан тоофик сурап, эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, орозо кармап, ден соолукка карап. Бирөөлөр ооруп атса, сапарга чыгып аткан болсо, бул бир алхамдулилля бир сүннөт амал, бир мустахаб амал туган, бул фарыз эмес. Өзүңүздү кыйнабай эле коюң. Бирок эгерде ден соолук жакшы болсо, эмне үчүн мындай мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарабыз? Ушунча улуу соопторду Алла Таалам берип атса, аракет кылабыз иншалла. Байхақидин риваятында келет, Анас ибн Малик разияллаху анхудан: "Кана юқал фи айямил 10 би кулли йаум 1000 йаум." Мынандай деп айтылат эле дейт да, Анас ибн Малик деген сахаба разияллаху анху. Бул 10 күндүн ар бир күнү 1000 күнгө тете дейт эле. Канчага тең экен? 1000 күнгө тең дейт эле. Ошо 10 күндүн ар бири 1000 күнгө тең. Би кулли йаум 1000 йаум, 1000 күнгө. Ва йаума арафа 10,000 йаум. Арафа күнү 10.000 күнгө тең дейт. Канча күнгө экен? Аллаху акбар. Мына Алла Таалам баарыбызды Арафа күнгө эсен аман жеткирсин. Ажылар Арафатта болушат. Алла Таалам алардын ажылыгын жеңил кылсын, кабыл кылсын.
Biz Құда қалса бұяқта аларға ұшы. Демек Арафа күн жөнді қасиетті күн. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Хойру дуа яуми Арафа." Дуалардың ең мықтысы, дуа қылған қайсы күн ең мықты? Арафа күндің дуасы дейді. Арафа күнді дуаны қолдан шығарбай, көп Алла Тағаладан өзімізге сұрайлы. Келечегімізді, өткен күнәләрімізге кешірім, келечекке тауфиқ, ақиретке бейіш, өзімізге, үй-бүлемізге, елімізге, жұртымызға, бүткіл үмметке барына жақсылықтарды, Алла Тағаланың разышылығын, хидаятын, рахматын, бардығын Алла Тағаладан сұрайлы. Тақуалықты сұрайлы. Күні арам нәрселерді таштағанды, берекені, бейішті, разышылығын. Мына кетуғандар. Демек, қанша күнге барабар дейді? 10.000 күнге барабар. Яғни, фил фадл, артықшылықта. Айтып жатыр, емнеде 10 күнге барабар дейді. 10.000 күнге барабар, бұл артықшылықта да. 10.000 күнді Арафаттан башқа 10.000 күнді таразаға қойсаң, Арафа күнді қойсаң, екі теңді отады да, ошоған. Ошо менен теңдейді. Ал эми бирки жөнөкөй күнү болсо, алары болсо 1000 күнгө. Мына бул сиздерге, өзүбүзгө да, өзүмө да, барыбызга туугандар, кичине мынакей азыр кайсы айда, кайсы күндө жашап атабыз, ошонун фазилеттери кандай, артыкчылыгы кандай, ушуну айтып коеюн деп туура көрдүм да. Бек капар өтүп кетип калбайлы. Көрсө ушундай касиеттүү күндө экенбиз. Иншалла Алла Таалага чексиз шүгүрлөрдү кылып, мына ушу күндөрдү жакшы амалдарды көбөйтөйлү. Жакшы амалдарды көбөйтөйлү. Ан Жабир разияллаху анху аннаху самия Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям якул ли Кааб ибн Уджра. Кааб ибн Уджра деген сахаба болгон. Аты Кааб. Атасынын аты Уджра. Ошого пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен: "Я Кааб ибн Уджра, ас-сала курбанун." Эй Кааб, намаз бул Аллага жакындык. Адам баласы намаз окуган сайын Аллага жакындайт. Аллага жакындайт дегени жакшылыкка жакындайт бул. Бейишке жакындайт. Намаз окуган сайын Аллахның хидаятына, райымына, разычылығына жақындайт бұл. Құрбан бұл. Намаз Алла. Намаз инсанды Аллаға жақындатады. Вассияму джуннатун, орозо қалқан деді. Орозо қалқандың ишин аткарат. Тосмо. Эмнеден десе, бұл дүйнөдө шайтандын азгырыгынан, нәпсінің жамандығынан тоса тұрған орозо екен. Ахиретте дозоқтың отынан. Ошон үчүн пайгамбарыбыз ас-сияму джуннатун дейт. Адам баласы мурдагандай эле калкан болсо душмандан сактанат эле. Калканы менен урса тоса турган, өзүн сактай турган, башына келсе, денесине келсе калган. Худду ушундай тосмо шайтандын азгырынан тоса турган орозо экен да. وَصَدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. Садақа болса қатаны өчірет, қандай су отты өчіргендей. Ей Кааб ибн Уджра, аннас ғадиян. Адамдар дейк, бары таң аттыршат екі түрлі болды. Бүткіл адамдар. فَبَايُوا نَفْسَهُ فَمُوبِقُنَ رَقَبَتَهُ. Кейбірлері осы өзінің нәпсін сатып, дозоқтығын құтқарып алса, кейбірлері осы өзінің нәпсісін сатып, жоқ қылады дейді. Мұндай дегені, ерте менен кейін Аллаға иман келтіріп, жақсы амалды қылып, дозоқтың отынан өзінің құтқарып алады. Кейбірлер таң аттыраткен қандай қылады дейді? Ал таң аттырғанда, Құдай сақтасын, Аллаға иман келтірбей, жана күнөөгө башын тыгып, өзүнө өзү мынакей дозок даярдап алат. Өзүн өзү жок кылат. Bir hadisde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mындай деген: "Ey Ka'b ibn Ucra,
İnnehu la yedhul cenne lahmun ve damun nebete ala suhtin. Beyişke girmeydi deydi. Kimdin eti jana kanı aram menen çoңойса. Aram jep çoңойгон dene al beyişke girmeydi dedi. Kan dağı et dağı. Aram menen çoңойгон dene beyişke girmeydi dedi. Annaru awla bihi. Dozok ağa layıqtırak özü deydi. Ya Ka'b ibn Ucra. Ey Ka'b ibn Ucra. Adamlar taң attırat. Oşoların gebiri özünün nafsisin azat kılat, gebiri özünün nafsisin jok kılat. Namaz, jakındık, orozo kalkan, sadaka katalardı geçiret, jok kılat. Kanday? Ot, su ot töşürgön deydi. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebal'a aytdı. Ala adulluk ala abwabil hayr. Men sana жақшылықтардың eşigine bir жолдама көрсөтөйүн бе? Жақшылықтардың eşikтерин айтып берейин бе? Qultu bala ya Rasulullah. Muaz ibn Cebal aytты, айтыңыз сөзсүз. Жақшылықтардың eşigini айтып коюңуз мага дедиле. Пайгамбарыбыз айтты, as-sawmu junnatun. Орозо калкан. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'din bir dagы айы, bir dagы жумасы орозосуз өтпөйт эле. Ramazan ayının orozosu farz tuğanlar. Al jönde talaş yok al mildetli al. Andan başka dağı 11 ay var o. Oşol 11 aydı Peygamberimiz orozosuz ötközgön emez. Постоянно olsa dağı 1-4 gün karmap koyat ele orozo. Gede 13, 14, 15 ay tolgonda karmap koyat ele. Eң жақшы orozo Davut Peygamber'in orozosu degen. Bir gün karmayt, bir gün açat, bir gün karmayt, bir gün açat. Davut Peygamber'in orozosu. Eң mıқты orozo degen. Özü padişah olturup, Peygamber olturup, Davut Peygamber. Bir gün karmayt, bir gün açat. Şunday orozo karmayt. Ekinci sadaka katаны getiret de odat manake. Adam sadaka berip жүрө турган болсо, günösü geçirile öret. Kanday şu su ot düşürgönde geçirile öret. Anas ibn Malik radıyallahu anh'da rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnne sadaka la tutfi'u ghadabar Rabb ve tadfa'u maytatas-su." Maytatas-su. Rawahu Tirmizi. Sadaka çındığında jaratkan Allah Taala'nın açusun getiret deydi. Allah'ın narazıçılığın getiret deydi. Jana jaman ölümden saktayt deydi. Sadaka bergendin mınaki amaldar, bizde kanday amaldar var? Darattın özünün paydaları, namazın özünün paydaları, çın söylөгөндүн özünün paydaları, geçirimdүүлүктүkü, kişbeyildikdiki özünçö, şükürdük özünçö, sabırdıkı özünçö, Kur'an okugandıkı özünçö, zikir kılgandıkı özünçö, adal jegendiki özünçö, adiletli çeşkendiki özünçö, oşulardın biri sadaka bergendin dagı sooptoru mına. Kanday deyt? Katаны getiret dep atat. Kanday deyt? Allah Taala kanday bir sebepten sizden narazı olsa, oşu Allah Taala'nın narazıçılığın getiret deydi. Jana jaman ölümden saktaydı eken bol. Sadaka berip жүрсө, adam balası inşallah ihlas menen эле bergen bolsa, Allah Taala sözsüz jaman ölümden saktaydı. Tabarani'de rivayet keret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem enemiz Maymuna enemiz mınday dep aytkan eken. Aftina anis sadaka. Sadaka toralı bir fatva verseniz, bir gep kılsanız, aytsanız, sadaka kanday dep. Peygamberimiz aytты: "İnneha hijabu minen nar." Bu dozoktun otundan parda dedi. Toskuç dedi. Kimge? Liman ihtasabaha yabtagi biha vajhallah. Kim Allah Taala'nın razıçılığı için soğup ümit kılıp sadaka verse. Oşoğu dozoktun otunan hijab, parda eken tuğanlar, tosmo eken. Demek bu yerde Peygamberimiz bizge aytıyor. Allah'ın razıçılığı için kılgıla, Allah'dan soğup ümit kılıp kılgıla, oşoğu mınanday soğuğu var. İbni Umar radıyallahu anhuma'dan
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "İnna Allah izastudi'a şey'en hafizahu." Жараткан Алла Таалага кайсы нерсени аманат катары берсечи, Алла аны сактайт. Ошон үчүн, я Алла, сапарга чыкканда менин үй бүлөм сага аманат дейт. Мал мүлкүм сага аманат дейт. Алла Таалага аманат тапшырса, Алла Таала аны текке кетирбейт, жок кылбайт. Умар ибн Абдул-Азиз рахматуллахи алейх мындай деп жазган: "Ас-санату тубаллигу нисфат тариq." Намазчы сизди жарым жолго жеткирет. Максатыңыздын жарым жолуна жеткирет намаз. Ва-сауму юбаллигука бабал малик. Ораза болсо, жараткан Алланын, Алла падышанын эшигине жеткирет дейт. Тиги жарым жолго жеткирет намаз. Ораза нар жака чейин. Эшигине чейин жеткирет дейт. Ас-садака tudkhiluka алей. Алем садакаңыз сизди киргизип коет дейт бейишке дейт. Намаз жарым жолго, оразасы эшикке чейин, намазда садака киргизип коет нарыгы. Яхя ибн Муаз рахматуллахи алейх деген улуу адам мындай деп айткан: "Ма арифу хаббатан тазину жибала дуния илля хабба мина садака." Хабба деп бир данды айтат. Bir штук. Мен дейт, дүниенің тоолоруна таразага тартыла турган бир дагы штук, бир данды билбейм. Бирок биде турганым айтып коеюн, садаканын даны тоонун салмагындай дейт. Ким Алланын ыраазычылыгы үчүн бир дана буудай, арпа садака бере турган болсо, дүниенің тоосу менен салмактанат дейт. Дүниенің тоосу канча тонна? Мынаңыз ошончо тоннасы болуп турат. Ошончо туугандар, мунун бардыгы айтып атканыбыз өткөнкү сабакта дагы алхамдулилля садаканын сооптору айтылып атат. Биздин динибиз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам берешендүүлүктү үйрөттү, өзү жоомарт эле, үммөтүнө ушуну үйрөттү. Савабу садакатул муқил. Эми кембагал адамдын садака бергени сообу кандай? Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва юсируна ала анфусихим валау кана бихим хасаса ва ма юqa шухха нафсихи фа улайка хумул муфлихун." Хашр сүрөсү 9-аят. Сахабаларды Алла Таала мактап атат: "Ва юсируна ала анфусихим." Өздөрүнө башкаларды артык көрүшөт, жогору көрүшөт. Аларды биринчи орунга коет. Башкаларды, өзгөлөрдү биринчи орунга коет экен. Өздөрү ачка болуп туруп дагы, кажеттүү болуп туруп дагы, жок, ушу тойса экен, ушу жесе экен. Өзүнүкү бар, өзү дагы ачка. Өзүнүкүн башкага берет дейт, ачка болсо дагы. Өзү муктаж болсо дагы башкага ушу берет дейт. Сахабаларды Алла мактаган да. Мына булар иманга мээнет кылып, адамгерчиликтин туу чокусуна жетишкен. Өзүнүн кажети болуп, өзүнүн муктаждыгы болуп, өзүнүн зарылчылыгы туруп, ачкалыгы туруп дагы башкалардын зарылчылыгын, башкалардын курсагын, кийимин, рахатын биринчи орунга койгон сахабалар. Алла айтып атат: "Ва ма юqa шухха нафсихи." Ким өзүнүн напсисинин сараңдыгынан кутулса, фа улайка хумул муфлихун. Мына ушулар ийгилик тапкандар. Мына ушул бактылуу болгондор, мына ушул чыныгы дүйнө ахиреттин бактысыздыгынан кутулгандар. Кимдер? Ким өз напсисинин сараңдыгынан кутулса. Ар бирибизде напси бар. Ар бирибиздин напсибиз сараңдыкка чакырат. Ошо менен күрөшүү улуу жихад. Напси сараңдыкка чакырат. Пайгамбарыбыз берешендүүлүккө чакырат. Сизге мага не десе, тандоо мына. Күрөшөсүңүзбү, напсыңыз менен күрөшүп, берешендүүлүк тандасаңыз, бейиштин жолунда, сахабалардын жолунда. Ошон үчүн пайгамбар Алла Таала Кур'анда айтып койду: "Ва ма юqa шухха нафсихи." Ким өзүнүн напсисинин сараңдыгынан кутулса, фа улайка хумул муфлихун.
Мына ушулар гана ийгиликке жеткендер дейт. Адам напсысы сараңдыгы ушу жамандыкка алып барат да. Напсысынын жомарттыгы жакшылыкка алып барат. Мына аятка көңүл бурайлы. Туугандар, мен мындай түшүндүрүп берейин. Мына менин наным. Меники. Менин курсагым ач. Бул кишинин курсагы да ач. Экөөбүздүкү эмес, бул нанчы. Меники. Бирок менин курсагым ток эмес, ач. Сиздики да ач. Жок, ушунун курсагы тойсунчу деп. Мынаны айтат Курандагы: "Ва юсируна аля анфусихим валау кана бихим хасаса" дейт. Сахабалар ушуга жеткен да. Өзү ач болуп туруп, башканы кой, сен же дегенге. Болбосо бунукун бербей эле турам, мен өзүмдүкүн берип атам буга. Мен түшүндүрүш үчүн айтып атам. Эми сиздерден бир суроо сурайм. Мына меники нан. Менин курсагым ток. Бунун курсагы ач. Эми ушу мен ордума сахабаны коюп көрүңүз, сахаб беребеби, бербейби беле? Ач болуп берип аткандан кийин, ток болуп жөн эле берет да. Биз кайерге жеттик? Биз эми биздикине келели эми, биздикине. Алар деле адам эле, биз деле адамбыз. Алар пайгамбардын тарбиясын көрүштү. Иманга мээнет кылышты. Такыбалыкты туу тутушту. Алла Таалам кандай сыпаттарды берди? Эми бизге келели. Менин курсагым ток. Кандай экен? Курсагым ток. Мына нан меники. Бул ачка. Мен дагы деле буну бербейм да. Не болсоң ошого. Биз мынага, биз эмнедебиз мына? Алар ачка болуп туруп бере алган. Биз ток болуп бере албай. Мейли бербесең бербей эле кой. Биз азыр экинчисине дагы өтөйүн. Бул бунуку. Нан бунуку. Менин курсагым ток. Ушуну дагы алып алайын деп атам да. Алып кел бери деп турду. Мынаны адамгерчилик деп айтпайт. Муну адамгерчилик деп айтпайт. Бул жырткычтык, айванчылык деп айтат. Адамгерчилик ошон үчүн айтылат. Карап туруңуз. Сизден башкага пайда жете баштаганда, ошондо адамгерчиликтин башталат. Сиз өзүңүздүн эле пайдаңызды ойлоп атканда, адамгерчилик башталбайт пока. Себеп өзүнүн пайдасын айван деле ойлонот экен. Кой, уй, ит, ат, төө, мышык, бардыгы алар деле өзүнүн пайдасын билет. Адамгерчилик сизден өзгөгө пайда жеткенде, жете баштаганда ошондо башталат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты: "Хойрун нас ма янфаун нас." Адамдардын эң мыктысы ким? Эң жакшысы ким? Адамдарга пайдалуусу. Адамдарга пайдасы, сөзү менен пайдасын жеткирет, дуасы менен, ниети менен, жүрөгүнүн алхамдулилла көрө алгандыгы, көрө албастыгы эмес, көрө алгандыгы менен бул да пайда. Зыян жеткирбейт, бул дагы пайда. Колунан келсе кийим кийгизет, тамак берет, колунан келе машаалла, дагы бир кажетин бүтүрөт. Мына адамдарга пайда жеткирели деп таң аттырайлы, адамдарга пайда жеткирели деп кечкиртейли. Ушундай пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп кеткен жол ушул өзү. Үйрөтүп кеткен жол ушул өзү. Сөзсүз эле ойлоп калбаңыз, акчасы бар эле адам пайда жеткирет экен деп. Жок. Жүрөгү бар адам пайда жеткирет. Акчасы бар адам эмес, жүрөгү бар адам. Ниети бар адам пайда жеткирет. Кур'ан-ы Каримде وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Кур'анда Алла Таала сахабаларды мактап, Алла Таала бул сахабалар тамак жедирет эле дейт. Өздөрү байлыкты жакшы көрсө да, же болбосо Алланын мухаббатына да ошон үчүн тамак жедирет эле. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат:
Sabaka dirhamun mi'ate elf dirham. Bir dirham mi'ate elf 100.000 dirhamdan ozib ketdi deydi. Faqala racul ve kayfe zaka ya Resulullah? Bir kişi peygamberden soru verdi. Bu qanday? Bir dirham 100.000 dirhamdan ozib ketdi. To'yis bir som 100.000 somdan o'tib ketdi. Ozib ketdi. Bu qanday? O Allah'ın elçisi tushunmay qoldim degende peygamberimiz aytdi. Racul lahu malun kasirun ahaza min urdihi 100.000 dirham tasaddaqa biha. Bir kişinin öte köp baylığı var eken de. Oşan bir çekesinden ele 100.000 dirham da aldı dağı sadaka kıldı. Davay men sizlerge dollar menen aytayın. Bunun maşallah milyon dollarları var. 100.000 dolar da aldı. Kança? 100.000 dolar da aldı dağı çekesini sadaka kıldı. وَرَجُنْ لَيْسَ لَهُ اِلَّا dirhaman. Bir kişinin ekele dirhamı varken, ekele doları varken, bolğonu ile 2 dirham. فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ. Şu ekonun birösünü altırıp, birösünü özüne kaldırıp, ikincisini sadaka kılıp birde. Şu bir dirham, 100.000 dirhamdan ötüp gitti diye söz şu değil. 1 dolar 100.000 dolardı. Abgundayalau, basalau, ötelau. Buna dedi. Ravahu Nasai ve İbn Huzayma ve İbn Hibban ve Hakim ve kâle sahihun ala şart-ı Muslim. Cönök hadis emas, sahih bu. Demek Allah Subhanahu ve Teala kembagal kolunda çok adamdın dağı kanday kıynalıp berip atkanın bilet. Oşogo jaraşa soğup beret. Oşon için ayttılar da. Baya bizde bir söz var go, процентный соотношение деп koyup go. Sen baylığına kança prosentin verdin özü? Bir kişi 1 milyon doları var, 100.000 dolardı verdi, 10% verdi. Bir kişinin 1000 doları var, 100 dolarla sadaka kıldı, bu dene 10% verdi. Eko soğupta ten deydi. Kanday deydi? Soğupta ten. Bir jolu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öte oğur gündör ele sahabalarga jariya kıldı. Kolunlardan gelgen mal mülküңөрдү alıp kelgile, çoң gazapka daярданышыбыз керек. Dep har kim kolundan gelgenin alıp geldi. Oşonda Umar razıyallahu anh aytты, Kuda kalasa bugün men Abu Bakır'dan öte turgan günüm geldi okşayt dedi. Sebep degende Abu Bakır Sıddık razıyallahu anh al kembagalыраак anda baylık ança жок эле. Umar razıyallahu baylığı var edi. Aytты da men bugün ötem dedi. Alар sahabalar jarışat ele. Жақшылықта жарышат эле. Кандай биз бүгүн жамандыкта жарышып атабыз го? Алар болсо жақшылықта жарышат. Отам дедим. Ал Умар разıyallahu anh байлыгынын жарымын алып келди. Эми жарымы эпти көп да. Умар разıyallahu anh келтирип пайгамбарыбыздын алдына алып келип койду дейт. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem канча алып келдиң деп сураган жок. Канча калтырдың деп сурады. Nede sırada? Kança alıp geldin emez, kança kaltırdın. Abu Bakır Sıddık radıyallahu kiçineyle alıp gelgen eken. Umar'dan soradı, kança kaltırdın tiyakta dedi. Jarımın kaltırdım dedi. Jarımını alıp geldin dedi. Abu Bakır'dan soradı, sen kança kaltırdın degende, Allah'ın elçisinin razıçılığıyla kaltırdım. Bunda çetkanda, eşler seni kaltırmay, bardığını alıp geliyor. Bolğonunu alıp geldin dedi ya Resulullah. Oşonda aytты, bu Umar razıyallahu anh, bu Abu Bakır'dan ötüp olup etken dedi. Bu kişi Allahu Akbar. Karaçı dedi bunlar. Şunun için tuğanlar, aramızdayım, bu gebirimiz bayımız, gebirimiz kembagalımız. Bizde kembagallar kemsinlitilmeş gerek. Allah'ın aldığında öyle olmaz hani daracası tömön dep. Çok. Jaratkan Allah Taala anın oşo kıynalıp taap bergen sadakasın bağlayt. Болгондо да азыркында айткандай проценттин соотношение карап туруп жооп берет. Канча деп мынакей 2 дирхамы бар экен бул. Я, бирөөсүн калтырып экинчисин да садака кылды, тиги 100.000 дирхамдан өтүп кетти. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soraganda
Ayyu sadaqatu afdal. Sadaqaların en abzeli qaysi dediler. Peygamberimiz aytdı. Juhdul muqil vabda biman ta'ud. Sadaqalardan en abzeli kolunda kembagaldın sadakası eken de mehnet eken. Jana sen baştagın özüңө жоопкерчилик алган адамдардан. То есть садака берип баштаганда менде садакам бар. Мехнет машаккат менен таптым. Эми кимге берейин дегенде пайгамбарыбыз айтат. Биринчи сенин алдыңда ким жоопкерчилик бар, ошого бересиң. Аялыңа бересиң. Балаңа бересиң. Кызыңа бересиң. Ушулар ата-энең эгерде муктаж болсо, аларга бересиң. Мына садака. Болгондо дагы эң абзел садака бул. Эң улуу садака. Булардан ашкандарын албетте башкаларга, бирок эң биринчи алхамдулилла сиз үй бүлө бала чакаңызга сарптап атканыңызды садаканы ниетин кылып коюңуз, бүттү. Садака ниетин кылып коюңуз. Үйүңүзгө un алып барып атасыз, кум шекер алып барып атасыз, май алып барып атасыз, эт алып барып атасыз, нан алып барып атасыз, кийим кече алып берип атасыз аларга. Ниетине кылып коюңуз. Бул садаканын соогун аласыз, эң улуу садаканын соогун аласыз. Садака десе, биз дагы эле ойлоп калбайлы, башка бирөөгө окшойт депчи. Пайгамбарыбыз айтат, "Вабда биман таул." Каерден баштайт атат мынакей, өзүңдөн башта биринчи. Жоопкерчиликтен. Раваху Абу Дауд. Bir hadiste aytkan Peygamberimiz, "Afdal sadaka juhdul muqil." Sadakaların en abzeli kembagaldın sadakası. Kembagal maşakkat menen taap. Барын емес, ошо бир азым болсо дагы кичине садака кылганы, ошонуку садакалардын эң абзели деген. Бир хадисте кайсы садака эң абзел дегенде, эң артык дегенде пайгамбарыбыз айтты. Сиррун иля факир ва жухтун мин муқил. Кембагалга жашыруун берүү. Кандай берүү экени? Кембагалга эч кимге көрсөтпөй, жашыруун берип, экинчиси бечаранын зорго тапкандын мээнети деди. Аллах акбар. Кээ бир учурлардачы ушуну биз садака берсемби, бербесемби деп төмөн көрүп калабыз. Жок. Ниетти оңдоп коюңуз, кичинекей бергениңиз Аллахтын алдында чоң. Ниетиңиз бузулса, чоң нерсеңиз Аллахтын алдында кичинекей. Ниетке жараша Алла Таала көбөйтөт, чоңойтот. Мүмкүн бир сындырым нан бердиңиз, бир штук пияз бердиңиз, бир штук алма бердиңиз. Бирок калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн. Бул тонналап бергенден эл көрсүн, эл айтсын, эл мактасын дегенде вагондоп бергенден жакшыраак ушул. Бир штук берген жакшыраак. Бир кембагал мискин Айша энебизден тамак сурап келгенде, Айша энебиздин алдында 100 бар экен. Бир кишиге айтыптыр, мынаны алып туруп берип койчу бир штукту деген. Тиги таң калып калып туруп, бир штукту берейинби дегендей. Айша энебиз таң каласыңбы дейм. Бул ушу бир штуктун ичинде канча грамм бар билесиңби? Кыпым бар. Зарра. Алла Таала Куранда айтат: "Ва ма я'мал мисқала зарратин хайран яра." Ким бир кыпындай жакшылык иш кылса, ошон соогун алат ал. Аны көрөт сөзсүз. Бир штук жүзүмдө канча кыпым бар экен? Бул кичинекей эмес деген сөз. Алланын алдында бул улуу деген сөз. Ошон үчүн хадисте келет: "Ла тахкиранна минал ма'руфи шей'a." Жакшылыктынчы, макулбу? Сиз акарат кылбаңыз, кичинекей деп таштап койбоңуз. Жөн ассаламу алейкум деп, бут кийим түздөп, колго суу куюп, өтүп кетиңиз деп койгон эле бул өтө чоң иш булар. Пайгамбарыбыз жакшылыктын кичинекейи жок деген. Аны акарат кылып, төмөнгө салып таштап койбогула. Жолдон бир нерсени алып таштоо болсо дагы, бул кичинекей эмес бул. Савабу садакаты сир. Жашыруу садака бергени сообу. Куранда Алла Таала айтат: "Ин тубду садакат фа ни'имма хия." Эгерде силер ачык эле садака бере турган болсоңор, бул өтө жакшы. Машаалла, элге мотивация болот.
Ел жаман күмөндөн сактанасыз. Бербейт экен эмес, сараң деген эмес, берет экендер. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Бирок билип коюңуз. Эгерде сиз жашырын берсеңиз, кембагалдарга берсеңиз, бул сизге жакшыраак. Ачык бергенден жакшыраак. Көрсөтүп бергенден, жашырып берген жакшыраак. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Алла Таала силердин күнөөңөрдү кечирет. Wallahu bima ta'maluna khabir. Алла эмне амал кылып жатканыңардан кабардар да. Ал жөнүндө сиз көп кыжалат боло бербеңиз. Алла билбей калган жокпу депчи. Же көрбөй калдыбы деп. Жок. Алла баардыгын көрүп турат, баардыгын билип турат. Алладина ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون деп Бакара сүрөсүндө келет да. Сарптаган адамдар мактап атат. Мал мүлктөрүн сарптаган, түндөсү, күндүзү, жашырын, ашкери, мына ошолор үчүн өз Роббилеринин алдында сооптор бар, жана аларга эч кандай коркунуч жок, жана алар эч кандай кыжалат болбойт. Бул Хазрет Али разияллаху анху боюнча түшкөн экен. Бул кишинин 4 дирхамы бар экен. 4 дирхамдын 1 дирхамды түндөсү садака кылыптыр, экинчисин күндүзү садака кылыптыр, үчүнчүсүн ашкере садака кылыптыр, төртүнчүсүн жашырын садака кылыптыр. Алла Таала анан Хазрет Али разияллаху анхунун мынакей түндөсү дагы, күндүзү дагы, ашкере дагы, жашырын дагы садака кылгандыктан деп мына ушул аят түшкөн деп айтылат да. Демек, алхамдулилля, Хазрет Али разияллаху 4 дирхамын 4 түрлүү кылып садака кылыптыр да. Күндүзү 1 дирхам, түндөсү 1 дирхам. Бирөөсүн жашырын, бирөөсүн ашкере. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Саб'атун юдиллухумуллах фи зиллихи яума ла зилла илля зиллу." 7 түрлүү адам бар. Алла өзүнүн райымын көлөкөсүнөн жай берет. Ушундай күнү анын көлөкөсүнөн башка көлөкө болбойт дейт. Биринчиси ал-имамул адил, адилеттүү жетекчи. Ва шабун наша фи ибадатилла, жаштыгын ибадатта өткөргөн жигит. Ва ражулун калбуху муаллакун бил масажид, жүрөгү мечит менен байланган киши. Ва ражулан тахаба филла иҗтама ала залик ва тафарраqa алей, эки киши бири-бирин жакшы көргөндөр Алла үчүн топтолушат, Алла үчүн коштошушат. Ва ражулун даат имраатун дату мансибин ва жамал фaqala инни ахафуллах азза ва жал. Бир мансаптагы аял, чырайлуу аял бир кишини зынага чакырса, бул айтат: мен Алладан коркомун деп барбаган. Ва ражулун тасаддаqa би садaqаtin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Bir kişi sadaka verет, sadakasını жашырат, оң колу менен бергенин сол колу билбейт дегенге чейин. Орожуну закараллах халиян ва фавадат айнаху, жана Алла Тааланы өз жалгыз отурганда зикир кылып, эки көзүнөн жаш аккан. Равахул Бухари ва Муслим. Тугандар, мына азыркы мен которуп берген мына хадис Сахи Бухариде да, Муслимде да келет. 7 түрлүү кишиге пайгамбарыбыз өзгөчө мынакей ошо кандай амалдарга эртеге кыямат күнү Алланын алдында даражага жетет. Өзгөчө мына ушул күн 1 мил келип калганда эч кандай көлөкө болбойт, эч кандай подвал, аң, үңкүр, чукур жана башка нерсе түп-түз теп-тегиз болуп калганда Алла Таала 7 түрлүү кишиге өзүнүн райымынан көлөкөсүнөн берет экен жай. Ушул жетөөнүн биринчиси адилеттүү жетекчи деди. Сиз эгерде мектептин мугалими болсоңуз, же айыл өкмөт болсоңуз, заводдун директору болсоңуз, же бир управлениянын начальниги болсоңуз, же бир болсо бир райондун акими, же областтын губернатору, же болбосо мамлекеттин ажоосу, кандай гана болбоңуз, сиз адилеттүү болсоңуз, биринчи пайгамбарыбыз ушуга айтып атат.
Алла Тааланын райымның көлөкөсүнө жай алат дейт. Башка эч кандай көлөкө болбойт дейт. Ал эртеге кыямат болот. Барды боло турган ал жакын эле нерсе, узак эмес ал. Мынакей адилеттүүлүк. Экинчиси, жаштарга өзгөчө. Жаш уул, жаш кыз, жаштыгын, жаштык мастык дейт. Напсысына алдырып, арам иштерге барбай, кумарканага, зынаканага, дискотекаларга, жаман нерселерге, жаман жака барбай, өзүн кармап, Алланын ибадатында өткөрсө, ошондой жаштарга эртеге Алла Таала өзүнүн ырайымынын көлөкөсүнөн жай берет экен мына. Үчүнчүсүн айтат, ким десе, жүрөгү мечит менен байланган. Маша Алла. Үйдө жатса дагы, чай ичип атса дагы жүрөгү мечитте турат. Жумушта отурат, жүрөгү мечитте. Бунун бара турган башка жери жок ал. Араккана, бараккана ал жакта эмес. Бул бара турган же үйүндө болот, же жумушунда болот, же болбосо алхамдулилла мечитте болот. 5 убак намаз жүрөгү мечит менен байланган. Намаз окуп алайын, намаздан чыгып, анан мен тиричилик кылабыз. Жолугушабыз. Дагы бара турган жерге барабыз, келе турган жерге келебиз. Бирок жүрөк мечитте байланган. Ушундай кишиге дагы эртеге Алла Таала, мына буга канча акча кетет? Акча кетпейт. Эч кандай акча кетпейт буга. Просто жүрөктү мечитке байлап коюңуз. Сизден сураныч. Жүрөктү мечитке байлап коюң, эртеге Алла Тааланын аршынын көлөкөсүнөн жай ала бериңиз. Алланын райымынын көлөкөсүнөн жай алгыңыз келсе, жүрөктү мечитке байлап коюң. Мечит сизге жамандыкка чакырбайт, бузукулукка чакырбайт, тополоңго чакырбайт, жана. Алхамдулилlah, шайтандын азгырыгынан сакташы мүмкүн, бирок шайтанга сизди салып бербейт. Мечит, Аллаху акбар, пайгамбарыбыз айткан, ал-масжиду байту кулли тaqi. Мечит ар бир Кудайдан корккон адамдын үйү. Таква адамдын үйү мечит. Таква болом деген адамдын үйү мечит. Алла менен байланышам деген адамдын үйү мечит. Тугандар, мынакей үчүнчү киши, үчүнчү түрлүү. Бул ким дейт? Жүрөгү мечит менен байланган. Төртүнчүсү. Тугандар, бири-бирибизди Алла үчүн жакшы көрөйлү. Мен жашыбыз 10-20 жыл айырмасы жок. Бирок Алла үчүн дос болойлу биз. Эки киши деди пайгамбарыбыз айтты. Улутун айткан жок. Уруусун айткан жок. Байлык өңүн, кошунасын, тууганын, бир тууган, тайке байкесин айткан жок. Любой эле киши. Мен даже ал Африкадан болсун, мен Америкадан болсун, эки мусулман бири-бирин Алла үчүн жакшы көрсө. Ким үчүн жакшы көрсө? Алла үчүн жакшы көрсө. Булар жолугушса дагы Алла үчүн жолугушат. Коштошсо дагы Алла үчүн коштошот. Ушундай адамга дагы Алла Таала эртеге өзүнүн райымынын көлөкөсүнөн жай берет экен да. Алланын көлөкөсүнөн жай алат. Эч кандай көлөкө болбойт андан башка. Андан кийин мынакей бузукулук доордо телефонду кылгандай. Кайсы коомдун жаштары зынадан сакталса, ошол коомдун келечеги бар. Жаш балдарга дагы, жаш жигиттерге, өспүрүмдөргө дагы, жалпы эле эркектерге, аялдарга дагы, кыздарга дагы. Абийирибизди сактайлы. Ыйманыбызды сактайлы. Тегибизди сактайлы. Улутубузду сактайлы. Намызыбызды сактайлы. Динибизди сактайлы. Ахиретибизди сактайлы. Зынадан итияттайын сактана. Алла берген адал актикедеги алхамдулилlah жубайына Алла Таалам алхамдулилlah аны берген шарият менен кумарын кандыра турган адал жол менен адал урпактарды таштап кете турган жолду айтып койгон болду. Зынанын кесепети
Kan menen bitет. Zina көбөйгөн жерде жер титирөө көбөйөт. Ар кандай ата бабаларын укпаган оорулар күчөйөт. Ал коомдун келечеги болбойт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына улуу хадисинде айтып атат. Болгондо да жөнөкөй аял, келин, кыз эмес, мансаптагы чырайы келишкен зынага чакырып атса, мен Алладан коркомун деп барбайт. Мына ушундай барбаган эркекке Алла Тааланын аршынын көлөкөсүнөн жай бар. Алланын ырайымынын көлөкөсүнөн жай бар. Ислам динчи, туугандар, акча тапкандан тыйган эмес. Ислам дин баш кошкондон тыйган эмес. Просто адал жолун көрсөткөн. Адал жол акча мындай тап деп. Адал жол менен баш кошконду көрсөткөн. Хасан Басри рахматулла алейхке. Суфян Саурийге экен адашпайын. Кээде бул айтып, кээде бул келип калат. Ушу улуу асыл заттарды алымдардан бирөө сураган экен да. Хазрат, менин кызыма жуучулар келип атат. Кызымды кимисине берейин турмушка десе, эң таквасына берин дептир. Андан кийинки сөздү угуңуз. Эгерде кызыңыздын жылдызы келишип калса, күйөө бала менен өмүр бою кызыңыз урмат сыйда, ыззатта жашоосу өтөт деген. Эгерде кызыңыздын жылдызы келишпей калса, с характером исходимиз. Келишпей калса, кызыңызга зулумдук кылбайт деген экен бул. Эң таквасына бере бериң, ал кызыңызга зулумдук кылбайт ал. Жанына, малына, аберине зулумдук кылбайт ал. Көрсө таква адам ушундай экен да. Эми тагдыр, насип, жылдызы келишип калышы мүмкүн, характерлер келишип калышы мүмкүн, келишпей да калышы мүмкүн. Келишип калса өмүр бою урмат сыйда, келишпей калса зулумдуктан сактанган. Ошон үчүн эң таквасына бериң деп айткан экен. Мына бу жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтып атат? Андан кийинкиси Алла Тааланын райымынын көлөкөсүнөн жайыла турган киши садака берген киши дейт да. Не берген киши? Садака берген. Бирок мына деди кичине кошумчасы бар. Садаканы жашыруун берген. Ушундай жашыруун берген, оң колу менен берген садаканы сол колу билбей калган дейт. Бул дегени өтө жашыруун бериш керек экен. Даже оң кол менен берген сол кол кантип билбей калсын дейсиң да. Мубалага, ушуга чейин айткан да. Ошон үчүн сиз садака бериңиз, атаңызга айтпай эле коюң, апаңызга айтпай эле коюң, аялыңызга айтпай эле коюң, балаңызга, кызыңызга, досуңузга, эч кимге эле айтпай эле коюң. Бир эле айта турган, Аллага айтып коюң. Я Алла, мына сен үчүн берип атам. Мен билем, сен билесиң. Мен билем, сен билесиң. Кейбір садакалар ушундай кылыш керек. Эрте кыямат күнү Алланын алдына барганда ишке жарасын да. Постоянно эле тягында көрүнүп эле, понт кылып эле. Сөзсүз эле баягы бирөө мактасын, бирөө ана мындай деп кыйын десин деп, ар кандай жок мен Алла үчүн берип атам, өзүбүздү алдай берип элечи. Бекеринен жашыруун деп айтылбай эле турат да. Жашыруун деп Алла Таала айтты. Жашыруун. Жашыруун берген силер үчүн жакшыраак дейт. Напсинин жамандыгынан оңой кутулат. Ким ашкере берген, напсинин жамандыгынан кутулуш кыйыныраак. Ага өтө катуу, күчтүү ихлас керек. Жашыруун берген оңой эле кутулуп кетесиң да. Андай эле сага мээнеттин кереги жок да. Ашкере бергенде контроль күчтүү керек. Сеп алсызбыз биз. Ошон үчүн Алла Таала мына Кур'ани Каримдеги айтып аткан аяты мындай болуп атпайбы? Ва ин тухфуха ва ту'туха ал-фуқара фа хува хайрун лакум дейт. Силерге эң жакшыраак жолун айтып коеюнбу дейт. Кембагалдарга жашыруун түрдө берсеңер дейт. Ашкере берсеңдер ладно болот. Бирок жашыруун түрүн бергенге ал бул беле жетпейт.
Пайгамбарыбыз мына жердеги дагы садака берген киши оң колу менен бергенин сол колу билбей калган дегенге чейин айтып атат. Ушудан аалымдар айтышат, садаканы оң кол менен бериш керек экен дейт. Кайсы кол менен дейт? Мына колу? Жок, а? Сол кол. Сол кол менен эмес, оң кол менен бериң садаканы. Бул амал. Пайгамбарыбыз айткан, Алла Таала ар бир ишти оң жакты жакшы көрөт. Кийим кийгенде оң жак менен кийиңиз. Пут кийим кийгенде оң бутуңуз менен кийиңиз. Мешітке кіргенде оң бұт менен кіріңіз. Чечкенде сол, чыққанда сол. Жаман нәрсені тазаласаңыз сол. Жақшылықтың барын оң менен. Оң менен садақа берin. Оң менен алыңыз. Андан кейінгісі. Ворожын закараллах халиян, фаудат айнаху. Фаудат айнаху, екі көзінен жаш ағып кеткен. Алланы жалғыз отырғанда есте. Күнөлөрүн эстеп, ахирет кыяматты эстеп, мен ордум каякта болот. Мурунку улуу заттар бир аят менен таң аттырып берет экен да. Бүгүн түн рүкүнүн түнү деп коет экен. Бүгүнкү түн сажданын түнү дейт экен. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх боюнча айтылат. Вамтазил яума айюхал мужримун деген Ясин сүрөсүндө аят бар. Ушуну таң аткычакта окуп берди дейт. Bunun manisi mınday. Allah kıyamet günü, ey günökör kılmışkerler bir taraf bolgula. Özünçe turgula sizler. Жақшыларға қошылбай. Бейішке бара тұрғандарға қошылбай. Өзінче тургула деп. Өзінче тургула, бөлүнгүлө дегенде Абу Ханифа ушунчалык жүрөктөн Аллахтан коркускан. Эртеге мени бөлүнгүлө дегенде ошо күнөөкөрлөрдүн катарында туруп калбайын я Алла деп. Таң аткычакты ыйлап bir ayatты окуп өткөн экен. Бул bir ayatты окуп чыккан экен. Сөчүн иншалла бош учурда өзүбүз телефонду өчүрүп коюп, бала чака уктаганда акырын зикир кылып ыйлап отурган жакшы нерсе. Көзүнөн жаш агызып отурса, зикир кылып, күнөөлөрүн эстеп, Алланын ырайымын эстеп, кыяматты эстеп, бейиш дозокту эстеп, бул дүйнөдөн кете турган күнүн эстеп, кабырдагы сурагын эстеп, Сырот көпөрүсүнөн өтүп атканын эстеп, өзүнө жаназа окулуп атканды эстеп, ушунун атын муракаба деп коет. Не деп коет экен? Муракаба. Кээде кичине аз-маз көздү жумуп эстеп коюш керек экен. Эртеби кечпи баары өлүм келет. Эртеби кечпи эгер буюрса, канча адамга жаназа буюрбайт. Канча адамга кепин буюрбайт. Оңой нерсе эмес, бул дагы бир бактылуу өлүмдүн белгилери. Ошо күндөрдү акырын бир өтүп эстеп коюш керек экен да. Кабырга коюлганда сурасам не деп жооп берем? Азыр эле. Кабырдан тургандан кийин Алланын алдына кантип барам мен? Амалдарым кайсы жактан берилет? Таразада оң жагыбы, сол жагыбы, кайсынысы басымдуулук кылат? Бул бир эстеп коюш керек экен. Ошо муракаба деп коет. Ла иляха иллаллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Санаил ма'руф тaqim масари'ас-су." Жакшы иштерди кыла беришибиз керек экен. Булчу жаман өлүмдөн, жаман жыгылгандан сактайт дейт. Ва садакаты сир тутфи гадабар Рабб. Жашыруу садака жараткан Алланын наразычылыгын кетирет дейт. Ва силатар рахим туганчылык мамиле тазиду фил умр, өмүргө береке берет, өмүр көбөйтөт дейт. Bir hadiste Peygamberimiz aytkan, kullu ma'rufin sadaka. Жақшылықтың бардығы садақа болады екен. Subhanallah садақа, Alhamdulillah садақа, Аллаху акбар садақа, мұсылманға жылмайып қойған садақа, жақсылыққа шақырған, жамандықтан қайтарған, біреуге жол көрсеткен, біреуге жардам берген, бардығы садақа. Садақаны соңын алады. Аттабассум фи вачи ахик садақа. Мұсылман адамға жылмайып қойғаның
садақа деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ва ахлул маруф фид дуnya хум ахлу маруф фил ахира. Жақшылар бұл дүниеде, ақиретте де жақшылар. Жамандар ақиретте де жамандар. Бейішке ең бірінші ахлу маруф, жақшылыққа шақырғандар келеді дейді. Абу Умама разияллаху анхудан риwayat, Абу Зар разияллаху анху пайғамбарымыздан сұрады, мас садақа. Садақа деген емне деп сұрағанда пайғамбарымыз айтты, ад'афун мудаафа ва индаллахил мазид. Садақа деген бұл көбейтіліп беріле тұрған нәрсе. Алла дағы ашырып береді деді. Ман даллази юқридуллаха қарадан хасана ва юдаифаху лаху ад'афан кафира. Кім Алла Тағалаға қарыз береді дейді, қара. Шырайлы кім Аллаға қарыз береді? Алланы өте көбейтіп береді. Аллаға қарыз бергенде мәнісі садақа беру деген сөз. Оласа Алла Тағала біздің қарызға бізге бергенге мұқтаж емес Алла Тағала. Бірақ Аллаға кім қарыз береді дейді. Қарызды қандай? Mesela берсе қайтарып бересің ғой, Алла аны еселетіп қайтарып береді. Абу Зар разияллаху анху риwayat, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, саласатун юхиббухумуллах ва саласатун юбғидухумуллах. Үш нәрсе бар екен, Алла жақсы көре тұрған, және үш нәрсе бар екен, Алла жек көре тұрған. Біріншісі, فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل بعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. Birincisi Allah жақсы көрген үш нәрсе бар дедік. Birincisi bir kişi bir kovumga geletken de Allah için sıraydı ekan beçara. Kim bağlı ekan? Muhtaç adam. Beri koyulançı deb. Tuğançılık negizinde emas. Allah için sıragan beri koyulançı deb. Alар берген жоқ deydi. Arkasından bir kişi oşa kovumun arkasında turan kişi hiç kimde görünmeye varıp durup uşunu jaşıruun uşuğa beredi ekan. Allah bilet, jana algan kişi bilet deydi. Uşunu Allah жақсы көреді ekan. Düşündünüzler? Hiç kim bermeye koydu. Нар жаққа барды дағы, ешкім жоқ, көрсетпей, білгізбей тұрып, бергел деді дағы. Ошо билет, Алла билет. Башқа ешкімге білдірген жоқ. Ошо кишини Алла жақсы көреді. Bir. İkincisi, qawmun saru laylatahum hatta idha kana an-nawm ahab ilayhim mimma yu'dalu bih wa da'u ru'usahum faqama yatamallaquni wa yatlu ayati. İkinci, bir kavim sapar tartıştı deydi tündösü. Bari tünde sapar tartışkanda uyku gele başlaydı da. Uykunu bardı gele жақсы көреді. Uyku alarga süykümdü olup, oşonda adamlar özlerinin jastıkka başlarını koygondo, bul ordundan turup, menin ayatlarımı okup namaz okuydu. Uşul adam Allah'a süykümdü deydi. Bunun mındayda, saparga çıkıp kalganda, eğer tahajjud vakti kelip kalsa, ошол убакта намаз окуп коюш керек экен. Башкалар чарчап, уктап, төшөккө жатканда, сиз ошо кичине аз-маз напсиңизге катып, көп болсо 2 минута же 3 минута. Сразу туруп 2 рекет намаз окуп, ошол адамды Алла жакшы көрөт. Ошол адамды жакшы көрөт. Үчүнчүсү, рожулун кана фи сариятин фалaqiyal adu fa hazamuhu fa aqbala bi sadrihi hatta yuqtala yuflah lahu. Üçüncüsü, Gazapқа чыгышкан, бардыгы жеңилген, бул качкан жок. Көкүрөгү менен ушулар менен урушты. Ошолор шейит болду, ушул адам Алла Таала эң сүйкүндү. Же жеңди. Же шейит болуп кетти, же жеңип алды. Ушул адам Аллага эң сүйкүндү. Ал эми үчөөнү Алла Таала жаман көргөндөр ким экен? Саласатул ладина юбгидухумуллах аш-шейхуз зани. Угуп Üç türlü adamda Allah jek görөт, жаман көрөт. Birincisi Aş-Şeyhu Zani degeni zınakor aksakal. Bir utu kavurda, ikinci utu bu dünyada,
Mına dünya keteyин деп, дағы деле тоба кылып, Алладан кечирip турган ордуна зынанын аркасында. Ушуну Алла жек көрөт экен, өтө жек көрөт экен. Экинчиси, аль-факирул мухтал. Текебер кембагал. Өзү кембагал. Эчтекеси деле жок. Бирок текебер да. Буну жаман көрөт. Үчүнчүсү аль-гани залум. Залым байды. Залым байды жаман көрөт. Şu üçünü Allah Teala жаман көрөт. Эми жаш алданып калды нәпсисине. Бул карыган кызына коргоо ким койду эми? Аксакал, карыган, тоба кылып биринчи саптада отурган ордуна капкаяктагы арам сөздөрдү сүйлөп, карта ойноп, нарда ойноп дегендей. Да башка тияк-бияктарда жүргөн. Ай, жакшы эмес. Экинчиси кембагал, эми бай кой эми кичине кыйынсынып мактанса, кичине бир жарашат десек деле болбойт эми мындай. Акылга салса болот экен да мындай. Бир кембагалга ким койду дейм да эми. Текеберленгенди. Ошон үчүн бул өтө. Кембагал өзү жөнөкөй болчу, дагы ушуга жок болгонсуп көтөрүлгөн. Абу Давудда Тирмизи деген. Аллаху акбар. Тирмизиде бир риваят келет. Анас разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ламма халакал ард, жа'ала тамид такаффау фа арсаха бил жибал." Алла Таала жерди жаратканда, жер кыймылдай баштаган экен. Жерди жараткандачы, суунун үстүндө жаратканда. Титиреп, кыймылдай баштаганда Алла Таала тоо менен тоо. Буну бекемдеп койгон экен. Тоону казык кылып кагып койгон. Ошондо жер кыймылдабай калган. Жер барбы? Жерден күчтүү тоо деген сөз. Периштелер таң калган. Охо, бу тоо деген укмуш турбайбы бул? Казык. Жер кыймылдай албай калды деп. Периштелер Алла Тааладан сураган: "Я Алла, тоодон дагы катык, тоодон да күчтүү, катуураак махлук барбы?" деген. Ооба деген. Неде? Темир деген. Некен? Темир. Темир тоону кесип турбайбы? Темир тоону жарап турбайбы? Тоо катуураак жана күчтүүрөөк dedi. Андан да күчтүүрөгү темир dedi. Периштелер таң калып андан сурады: "Я Алла, темирден да катуураак күчтүүрөөк барбы махлугуң?" dedi. От dedi. От темирди эритип коет экен да бул. Бул күчтүүрөөк dedi от. Катуураак махлук dedi от. Андан да күчтүүрөөк махлук жараткансыңбы dediler. Ооба dedi. Суу dedi. Суу отту өчүрүп коет dedi. Периштелер таң калып, андан дагы катуураак күчтүүрөөк махлук жараткансың? Ооба dedi. Шамал dedi. Ne dedi? Şamal. Şamal suunu çaypa öğret eкен да. Nары ben. Şamaldan da katurak, güçlürük jaratkansın mı dedi. Mahluk var mı dedi. Allah Teala aytты, ооба dedi. Bir pende 10 kolu menen sadaka verip jaşırın. Sol kolu bilbese, mına andan da güçlürük dedi. Mınake sadaka tuğandar. İbn Adam İza tasaddaka bi sadakatin bi yeminihi fa akhfaha min şimalihi. Adam balası kaça sadaka verse 10 kolu menen sol kolundan jaşırıp deydi. Tuğandar sol kolundan jaşırıp bergen, mındaça aytkanda ihlas menen kalыс Allah'ın razıçılığı için 100%, 99 emez, 100'e 100 berse, uşul azırkı aytılganı barынан güçlü eкен. Barынан katуу, barынан güçlü. Jer dedik, жерден güçlü too oldu. Andan güçlü temir oldu. Andan güçlü ot oldu. Andan güçlü su oldu. Andan güçlü şamal. Andan güçlü sadaka. Mınaki. Uşu rivayatты Anas razıyallahu anh aytkan Tirmizi деген kitapta. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh hadisinde alıp geldi. Allahu Akbar. Abdülaziz İbni Abi Ravvat
rahmatulloh alayh aytgan ekan. Mınday deb aytiladi deydi. Kana yuqol. Salasatun min kunuzil janna. 3 narsa beyiştin keninen ekan. Azı kenderden altın, gümüş, uran, her narsa çıkarıp atmaydı. Beyiştin kenderinden 3 narsa. Qaysı dese kitmanul marad, oğrunu jaşırуу. Kitmanul musiba, kaygını jaşırуу. Kitmanul sadaka, sadakanı jaşırуу. Uşul 3'ü beyiştin kenderinden. Oğrunu jaşırуу degen mınday turgan. Bizde bir söz var, oğrunu jaşırsan ölüm aşkere kılat deydi. Jaşırıp aytış керек деген. Бұл мындай. Кичине башың ооруп атат, кичине ичиң ооруп атат. Ар кимге айта бербейм, чалып берет телефонду. Бишкектин жарымын айтып чыктым ғой. Инстаграмга чыгарып айтып койдум. Мен бүгүн башым ооруду, ичим ооруду деп. Айтпай эле коем, Алла билсе. Ушуну жашырып бейиштин кенини. Катуу ооруганда ансыз деле барасың. Бирок мынандай ооруларды кичине эле ооруса эле чыйып тополоңун чыгарып эле анан дүң кылбай эле эми оору келет да. Оору адамдын каалоосу менен келбейт. Жараткан Алланын каалоосу менен келет. Оору бул конок. Оору эмне экени? Конок. Келет, кетет. Ошон үчүн жакшы күтүп алыш керек да, жакшынакай узатып коюш керек да. Конокто. Бирок жөн келип кетпейт бул. Конок келип береке таштап кетет го. Оору келип бардык күнөөнү шыпырып кетет. Konok, uğup alыңыз. Konok sizge үйүңүзгө келип кеткенде береке таштап кетет. Сиздин биздин көзүбүзгө, мээбизгечи жеп кетти дейбиз да. Береке таштап кетти деген ишенимде болуш керек. Не таштап кетти? Береке таштап. Оору келип кеткенде эмне кылат экен? Күнөөнү шыпырып кетет. Ооруп аткан кишини дегени tasbih, subhanallah degan so'z yoziladi. O'rgan kishinin turgan degani bu ibodat. Jönökөй narsa emas. O'rib yaxshi amal Qur'onni o'qiy olmay qoldingiz. Yaxshi zikr qila olmay qoldingiz. Savob o'ta olmay qoldingiz. Yaxshi da'vatga chiqa olmay qoldingiz. Yaxshi namoz o'qiy olmay qoldingiz. Xijolat bo'lmang. Alloh bir perishtani tayinlaydi. Bu din so'li yaxshi uchurunda amal qilchilar xuddi o'shunday jazo beriladi. Вообще калтырбай жазылады dedi. Эми караңыз. Ошон үчүн ден соолук жакшы учурда көп амал кылып коюш керек экен да. Что ооруп атканда ошо жазылсын да. Көп мешитке келип коюш керек. Ооруп калдың, келе албай калдың. Все, периштени дайындап коет, мешитке барып келген соң жаза берилет дейт, жаза берилет. Ошон үчүн оору дагы Алланын неаматы. Ден со бир алым айткан экен. Я Алла, оору сенин неаматың. Кандай неамат айтасыз? Жүрөк тазаланат. Текеберлик сынат. Кыйынсынып керсеген, чачырат берем, чайпа берем деген бардыгы нормаль нормасына түшүп калат. Башын көтөрө албай отурасың, ким менен жаңалдашасың сен? Ким менен рингке чыгасың? Подушкадан башың көтөрүлбөй турат. Кичинекей температураны жеңе албай атасың. Tekebirlik sınat. Nafsın kıyınsınganda sınat bardığı. Allah'a жақындайды. Günöler geçirilir. Duanı eşik açılır. Neni eşik açılır kene? Allah. Peygamber aytты. Oğrulu adamdın janında otursan, oşun kança, oşadan aldına çıkıp ketkenге чейин Allah'ın rayımında çömülüp durasın deydi. Hem oğurgan kişini aytыңыз çalğандай. Allah. Ошон үчүн айткам, ким оорулуга барсаң зияратка, айт ага, мага дуа кылыңызчы деп буйрук бер деген. Себеби анын дуасы менен Алланын ортосунда парда жок деген. Ошон үчүн оору дагы неамат экен да. Кээде адам баласы жакшы ибадат кылып жете албай калганда, Алла оору береткен дагы ошо даражага жеткирип коет экен. Ошо оору берип жеткирип коет. Albatta biz alsızbız. Allah'dan daima amandıq, den soğluk, saq salamatçılık suraşımız gerek. Biroq oğru gelip kalsa çiğip içip ketmiş gerek.
сабырдуулук менен, кайраттуулук менен бул дагы неемат деп билишибиз керек. Бирок бир алым дуа кылган экен: "Я Алла, оору бул неемат, сенин неематың. Ден соолук дагы неемат. Ушул оору неематын ден соолук неематына алмаштырып берип койчу" депчи. Так, демек не dedi? Бейиштин кендеринен dedi. Үчөө. Биринчиси некен? Китмал марат, оорууну жашыруу. Ооруп атасың. Түшүнүктүү. Алла билип турат да, туурабы, билбей калды. Ибрахим пайгамбар Куранда айтат го: "Фаида маридту фахуа яшфин." Качан мен ооруп калсам, Алла мага шифа берет. Ал мага шифа берет. Сен үчүн иншалла бул оору жөн келбейт тууган. Так? Демек биринчиси ооруну жашыруу бейиштин кендеринен. Экинчиси мусибат, кичине кайгы, кыжалатчылыкты жашыруу. Кайгы, кыжалатчылыкты жашыруу. Кайгы, кыжалатчылык. Кандай кайгы, кыжалатчылык? Кичине ачкасыз. Кичине проблемалар бар. Кудай кааласын иншалла, Алла сиздин проблемаңызды сизден жакшы билет. Сиздин кажетиңизди сизден жакшы билет. Сиздин кайгыңызды сизден жакшы билет. Ушуну жашырып туруңуз, тез чечилет. Үчүнчүсү китманы садака, садаканы жашыруу. Бул дагы бейиштин кендеринен деп айткан экен. Ким? Абдулазиз ибн Аби Равад. Бул Абу Ханифа рахматулла алейхтин замандашы болгон. Абу Ханифа рахматулла алейхтен кийин 6 жылдан кийин дүйнөдөн өткөн. 156 хижри. Өтө улуу аалым болгон Абдулазиз ибн Аби Равад. Ушул кишинин бир дуасы бар. Жаттап алсак жакшы болот да. Кийин ошо дуаны кылып жүрсөк, ишеним менен, ихлас менен керемет да бул. Айта кетейин. Абдулазиз ибн Аби Равад рахматулла алейх айтат: "Мен Каабаны, Байтулла, Меккеде Байтулланы, Каабаны, кыбланы 7 жолу тегерендим" дейт дагы. Анан 2 рекет намаз окудум дейт. Макам Ибрахим деп коет, Ибрахим пайгамбар макамы бар. Аркасынан 2 рекет намаз окудум дагы, дуа кылып отурдум дейт. Ошол жерде дуа кабыл болот да. 7 жолу тегеренсеңиз, 2 рекет намаз окуш важип да. Окушуңуз керек. Любой 7 жолу тегерендиңизби, 2 рекет намаз окуу важип болот. Ошодон кийинки дуа шек күмөнсүз кабыл. Мен дуа кылып отурам дейт. Дуа кылып отурсам, артымдан бир киши дуа кылып атыптыр дейт. 4 нерсени Алладан сурап атыптыр. Мен мындай угуп калдым. Кеде угуп каласың го, өзүндө дуа кылып башканкында эле угуп каласың го. Ошондой угуп калдым дейт да. Ал мага аябай жакты дейт ошо 4-өө. Сразу жаттап алдым дейт. Чоң алымдар. Биринчиси: Аллахумма фарриqni лима халактани лаху. Я Алла, мени кайсы максат үчүн жаратсаң, ошого бошотуп кой. Мени кайсы максат үчүн жаратсаң мени, я Алла, ошого мени бошотуп койчу. Мен жаралган максатымда алектенейин. Биринчиси. Экинчиси: вала тушаггилни бима такаллафтани лаху. Менин мойнумдагы жоопкерчиликтеги жок нерсеге мени алектендирбе. Менин мойнумдагы жок нерсеге, эртеге мен жооп бербей турган нерсеге мен алектенип, жашоом өтүп бүтүп калбасын. Түшүнөсүңбү? Демек экинчи дуа, менин мойнумдагы жоопкерчилиги жок нерсеге мени алектендирбе. Ошо мен алектенип жашоом бүтүп калбасын. Мындай түшүндүрмөсү. Үчүнчүсү: вала тахримни ва ана ас'алук. Я Алла, мен сенен сурап жатам го, мени кур калтырба. Мен сенен, я Алла, канча дүние ахиреттин жакшылыктарын сурап атсам, мени кур калтырба деген. Төртүнчүсү: вала туаззибни ва ана астагфирук. Я Алла, мен сенен кечирим сурап атам го, мени азаптаба. Мен сенден кечирим сурап атам го, кечирип кой. Я Алла, мен катакер, күнөөкөр, мен кечирим сурап атам го, мени азаптаба. Төртөөнү жаттап алдым. Сразу мынтип, ошо ким дуа кылып атат экен деп артыма мынтип карасам, эч ким жок дейт.
Ne dedi? Hiç kim yok dedi. Buna duanı jаттап alaylı. Allah'dan sorap жүрөйлü. Başkalarga kolumuzdan gelişe yürütöylü. Jayıltaylı. El menen жақсылықты bölüşöylü. Некен биринчиси? Meni qaysi maqsat uchun jaratsaң, ошого бошотуп кой. Экинчиси, менин мойнумдагы жок нерсеге мени алектендирбе. Үчүнчүсү, я Алла, мен сенен сурап атам, кажетимди бер. Кур калтырба. Төртүнчүсү, кечирим сурап атам, мени азаптаба. Ошо? Ушул дуаны мына Абдулазиз ибн Аби Раввад рахматулла алейх ушу сөз айткан да. İbn Abil Ja'd aytat: "İnna sadaqa la tadfa'u 70 baba min as-su." Sadaqa jamanlıktın 70 eşigin jawat ekeni. Wa fadlu sirriha ala alaniyatiha 70 ضعفan. Sadaqаны жашырын бергендин артыкчылыгы ашкере бергенге караганда 70 есе дейт мына. Ушинтип İbn Abil Ja'd айткан экен. Демек тугандар, жамандыктын 70 eşigin, жамандыктын не кылат экен дедиге? 70 eşigin. La tadfa 70 baba min as-su. Кетирет жада садака. Жөнөкөй эмес садака, ошон үчүн жамандыктын канча эшиги бар? Эгерде 70 эшиги болсо, 70'in тең жок кылат экен бар. Бардын кетирет экен. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Баарыбызды иншалла берешен кылсын. Көп бере албасак да турган, аз берип дагы ушуларга кичине кошулуп калайын. Кана деди эле? Туурабы? Аз берсе да. Каниеттүүлүк менен, гайраттуулук менен, шүгүр кылуу менен бирибизди урматтап, сыйлап, бирибизге пайда болуп, бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүп, бирибиздин кайгыбызды бөлүшүп жашаганды үйрөнөйлү. Жараткан Аллахым баарыбызга жар болсун, амал кылыштыкка товфик берсин. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Baaruuzdan. Bismillah. Vaqt var mı? Bitip kaldı sen mi bitip koyma? Sorularga cevap verip koyla, sorular gelip kaldırmayın. Так, саламатсызбы Мақсат ажы, мен сізден соранам, жашы 30-да. 2 баланын атасы Жумалы уулу Манасқа дуа кылып коюңузду соранам. Эртең башынан операция болгон ата. Аллахумма шфихи шифаан камилан ажилан мустамирран. Жаратканым өзү жары болсун, сакайып кетсин, толук туруктуу шифа берсин. Алла Таалам ийгиликтүү операциясын өткөрсүн. Амин я раббил аламин. Алейкум ассалам устаз, менин 3 жылдан арасында каза намазым бар. Жана намаз окуп баштаганда 10-20 намаз каза болуп калган. Так канча каза намазым бар экенин билбейм. Ишеничтүү болуш үчүн 4 жылдын каза намаз деп окуй берсем болот. Эгерде точно билбей калсаңызчы, дайыма эмесин каза намаз 3 жыл барбы менин мойнумда же 4 жылды ала берин. Allah'ın aldığında 3 жыл же 3,5 жыл болса проблема жоқ, қалған нафилге кете берет. Эмне үчүн көп окуп койдуң деп аякта андай сурак жок. Эмне үчүн жетпей калды деп сурашы мүмкүн. Бирок көп окуп койдуң деген сурак жок. Assalamu aleykum, aleykum salam, sizdin ilmingizge Allah razı olsun. Bаарыбыздан разы болсун. Менде көйгөйлүү суроо бар эле. Экинчи аялым бар. Колумдан келишинче адилеттүүлүккө аракет кылам. 2 үй бүлөнү тең караганы. Биз үйлөнгөндө аялымдын мурунку жашоосунан 6 жаштагы кызы бар. Мурунку күйөөсүнөн, жолдошунан. Азыркы учурда видеозвонок менен чалып турат. Мага чалганы жакпайт. Сааттан чалат. Сааттап чалат. Келинчегин жеңил кийингенине карабай видео менен чалат. Мурунку күйөөңдү унут десем, мурунку турмушум унута албайм дейт. Аягы эмне менен бүтөт билбейм. Күйөөсү 5 жылдан бери сыртта, Алла разы болсун. Тугандар, талак берип ажырашып, идда күтүп башка күйөөгө чыктыбы, мурунку күйөөсү ушундай кылып кайра чалып сүйлөшкөн арам болот. Кызы менен сүйлөшсө болот. Ал кызы өзүнүкү, баласы менен сүйлөшсө болот.
Проблема жоқ, сүйлөшүш керек. Ага тоскоолдук жаратпаш керек. Бирок ал сен аялың эмес оған. Сенин сүйлөшкөнүң, чалганың, сураганың толугу менен 100% арам. Сен башка турмуш куруп кет, андай кылба. Экинчиден, мынау келин дагы акылдуулук кылсын. Мурунку турмушумду унутпай атам деп, мына турмуштан ажырап каласың азыр. Жакшы сөз эмес, ушул кантип болсун. Экинчи күйөөгө башка турмушка тийдиңби, шарият боюнча сен ошонун аялысың сен. Экинчи мына күйөөнүн аялысың. Ошон үчүн туугандар, мына жактагы шариятты карап койлу, Кудайдан коркойлу. Алланын алдында эсеп китеп бар. Ошон үчүн иншалла таза турмушка аракет кылайын. Шариаттын өкүмү ушундай. Ал толгага чалбасын, видеосуну тем более чалбасын. Кызы менен чала берсин, мейли кызына сүйлөшө берсин. Бирок аялына чалганга такыр мүмкүн эмес. Уруксат эмес, арам. Менин жакын досум бир жыл мурун 17 жашында жол кырсыгынан каза болуп калды эле. Досум көптөн бери түшүмө кирбейт эле. Устаз, кече түнү сиз түшүмө кирипсиз. Түшүмдө мүрзөгө келипмин. Сиз болсо мүрзөнөн чыгып келе жатыпсыз. Сизди көрүп аябай сүрдөндүм. Азыр устаздын алдына барып эки колдоп учурашам деп ичимде өзүмө айтыпмын. Жаныңызга келип учурашсам, колумдан тартып кучагыңызга басып кучактадыңыз. Мен да сизди аябай катуу толкундануу менен кучактадым. Кучактагандан кийин ыйлап баштадыңыз. Ушунчалык ыйладыңыз устаз, мен да карманабай катуу ыйлап жаттым. Сиз ыйлап жатканда денеңизден ушунча жагымдуу жыт чыгып турду. Түш көрүп жатканымды билип турсам да, ошол жагымдуу жыттан рахат алып турдум. Ыйлап бүтүп, кучагыңыздан бошотуп, балам, Курманбектин жакын досу сен белең деп кайгырып сурадыңыз. Ошо досумдун аты Курманбек эле. Анан мен ооба деп сизге жооп бердим. Экөөбүз көпкө мүрзөнүн алдында сүйлөшүп отурдук. Мага көптөгөн жакшы сөздөрдү айттыңыз. Бирок тилекке каршы ошол сөздөрдү эстей албай жатам. Устаз, өзүбүзгө эстелик болуп калат деп досума арнап китеп жазып чыгардык. Баг отургуздук. Китеп боюнча түшүмдө сурадыңыз эле. Бирок жакшы эстей албай жатам. Эгер кааласаңыз көрсөтө алам устаз. Китепти бүгүнкү сабакка алып келдим эле. Суроом ушул. Устаз, негизи китеп жазганыбыз туура болдубу? Түшүм боюнча дагы айтып берсеңиз. Аллахым разы болсун сизден. Рахмат. Алла Таала биринчи мына досуңузга райым кылып жайын жаннаттан кылсын. Экинчи, түштө ушундай көргөнү өтө жакшы нерсе, ахиретке даярдангыла деген чоң чакырык. Адам баласы дайыма ахиретке даярданыш керек. Мейли баарыбыз 100 жашайлы, 100гө чыгайлы. Бирок билип коюңуз туган, өлүм акыйкат. Өлүмдү эстөө ибадат. Өлүмгө даярдануу акылдуулук. Өлүмдү унутуп коюу бактысыздык.